Assalamu alaikum мекендештер, саламатсыздарбы туугандар. Мына бүгүн бизде 3 айдын аралыгында дарыланган тууганыбыз келиптир. Демек Сурайлык. Жашыңыз канчада? Жашым 32. 32-де. Сиз келгендеги мага даттанууларды айтып бериңиз. Мен будан 9 жыл мурун аварияга кабылып, аябай көп ооруларды эметип алдым. Ошодон разрыв печень болду, ичегилерим иштебей 9 жылдан бери тамак сиңире албайм. Жашоо мага аябай кыйындап кетти. Көп жерим оорулар кайра көбөйүп чыга берет андан бери. Келгенде курсагыңызда оору бар беле? Мен ичимде оору. Алыңыз куруйт беле? Алым куруйт. Денеңиз, терилериңиз кургак беле же аны байкаган эмессизби? Мен тердебейт элем. Тердебейт элеңиз. Так, ичиңиз катат беле? Ичим катат. Канча күндө бир барчуңуз? 2 күн. Тамакты кандай ичет элеңиз? Тамакты аябай диетаны кармаган, буга чейин да кармаган, бирок результат болгон жок. Нормада иче алчу элеңиз же азыраак ичет элеңиз? Аз ичсем деле кыйналып, сиңире албай ушул тамакты. Демек, сиз бизден лимфа массаж алдыңыз, висцерал массаж алдыңыз, диафрагмалдуу массаж, 3 массаж сизге жасашты. Сизге виватон шылаштыбы? Сиз андан кийин да үйдө өзүңүзгө ишеп аттыңызбы? Мен үйдөн өзүм жасап, постоянно 2 массаждын курсагымды да басам. Эже айткан лимфа массажды да калтырбай жасаганга аракет кылам. Так, демек, урматтуу туугандар, биздин тууганыбыз бизден 10 күн, мен дайым айтам да, биз силерди 10 күндүн ичинде мындай ылай жолдон асфальт жолго чыгарып коем деп айтам да, тамашалапчы. Демек, ылай жолго деген сөз ошо оорунун баарын сезип, адам кыйналып, органдар кыйналып, клеткалар кыйналып келген мезгилде биз ошол ооруп аткан клеткаларды, ооруп аткан ткандарды биз жакшыраак жака жылдырып коебуз. Ал эмне экен? Ал массаж, ал виватон, ал перикс водород жана сүлүк курт койгонбуз. Мындан чыга, бул биз 4 эле нерсени колдондук. Мындан чыкары биздин тууганыбыз өзүнүн үйдө күнүмдүк жасалай турган көнүгүүлөрдө лимфа массаж, висцерал массаж, диафрагмалдуу дем алуу, тамак, чөптөрдү ичүү, кыймылдоо, жана дагы башка суу ичүү, мына ушул нерселерди бул өзү үйдө жасай баштады. Эми бизге келгенде биздин мекендештер мынтип сурайт да, эже мен 10 күндө жакшы болуп каламбы деп. Мен тамашалап айтып калам, айланайын, кагылайын, сиз деген 40-ка чыксаңыз, 50-ге чыксаңыз, мен сизди 10 күндө кантип жакшы кылам дейм да. Мына ошол эле суроону биздин тууганыбыз да берген. 10 күндөн кийин бул сен эже жакшы болбой атам го деди. Мен айттым, шашылба, болот. 30 күндөн кийин келди. Бул сен эже жакшы болбой атам го деди. Мен айттым, шашылба, сен жасай бер дедим. Өзү жасаган нерсени жасай берди. 10 күн жасады, 20 күн жасады, 40 күн. Бизде 10 эле күн болду. Дальше 20 күн жасады, 30 күн жасады, 40 күндө дагы келди. Бул сен эже менде результат болбой атат го деп. Тур, сеники деген бүт аябай оорулашып калган. Азыр эми ордуна чыгып атат дедим. Анан 2 айдан кийин келбей калды. Анан азыр 3 айдан кийин бирөөнү ээрчитип келди. Анан айтат, бул сен эже менде абдан сонун результат деди. Мен кой отур, биздин тууган кыргыз элибиз уксун, мекендештерибиз уксун деп, мына өзүнө бердим. Эми айтыңыз, ошол нерселерди 3 айдан бери жасап атасыз, Мен айткан нерселердин баарын, тамакты жөндөп атасыз, өзүңүз мен айткан 3 көнүгүүнү жасап атасыз, сууну ичип атасыз, кыймылдап өттү чыгарып атасыз. Кандай эмнени сездиңиз? Мына ушуну биздин кыргызстандыктар уксун. Мен биринчи жолу тамак сиңиргеним жакшырып калды. Андан кийин боордон, ички оорулардан бетиме түшкөн дактарым кетип баштады. Ичим курсагым бар болчу, курсагымда кирип кетти. Мен өзүм арыктаган жокмун, бирок өзүм арык болсом дагы арыктап кетемби деп коркком. Өзүм арыктаган жокмун. Мен чарчаганым деле кетти. Алым курубай, кичине күчкө толуп баратам уже. Диетанын 1-чи айында кыйналдым, кичине күчүм кетти. Уже 1 айдан кийин үйрөнүп баштадым. Азыр мага жеңил эле болуп калды. Эми балдарыма да ушул массаждарды кылып атам. Балдарым да аябай жакшы результаттарды көрүп атам.
Мына сөзүңүздү бөлөйүн. Эмне үчүн балдарга жасагыла деп айтам да, себеби деген мына канча баласы бар болсо дагы, ошолордун бардыгы эненин ичинде 9 ай жатып, энедеги керексиз энедеги микробиом деп коет, энедеги микроорганизм баарын алып түшүп кетет дагы, бала энеге окшоп, бара-бара энеге окшоп ооруп калат да. Мына ошол оорубаш үчүн биздин методика профилактика болот да. Бала бардык жагына жакшы боло баштайт. Балдарыңыздын сабакка көңүлү келгени жакшы боло баштайт. Эс тутуусу жакшы боло баштайт. Денелери жакшы боло баштайт. Демек, азамат балдарыңызга дагы сиз колдонуп атат экенсиз, Эми дагы мен сизге айта турган кеңешим 3 ай бул дагы аз. Мен айтам, канча кармайм дейт да, 6 айдан 2 жылга чейин деп айтам да. Мына мен өзүм менин тааныштарым бар эле, мен 3 жылдан бери нан жебейм да. Кантип нан жебей коебуз дешет да, жок, нан жебей койсо деле болот. Нан бизде сиңбей калган үчүн бизде орун алып келет да. Так, сиз күрүчтөн нан жасап атасызбы? Жасай элесиз. Жасай элем. Демек, сизге эми дагы мындан кийинки кеңешим, сиз 6 айдан 2 жылга чейин. Ошондо толук, сиз 9 жыл мурун сизге берген оору 6 айдан 2 жылга чейин чыгып кетет да. Сиз 3 айда сездиңиз. Демек, сиз азыр 6 айда дагы 70%га жакшы болосуз. 2 жылда сиз 100%га ошонун баары кетет. Биринчиден. Экинчиден, сиз эми күрүчтөн нан жасасаңыз болот, гречкадан нан жасасаңыз болот. Аны деген мен мынтип айтам да, кофемолкага күрүчтөн ыпыр-сыпырын чыгарып туруп, күрүчтү өткөрүп алсаңыз 10 болуп калат. Айыл азыгы деген Раматлык Бейшембек Бекешевдин магазини бар. Молодая гвардия Фрунзенин кесилишинде. Ошол жерде ачытка сатат. Дрожжи эмес. Камыр туруш ачытка. Мына ошону алып келесиз дагы, күрүчтөн нан жасасаңыз болот, гречкадан нан жасасаңыз болот, таруудан нан жасасаңыз болот. Мына балдарыңыз жейм десе, мына ушулардан берсеңиз болот. Ушулардан бир күн күрүчтү жасадыңызбы? Экинчи күнү гречканы жасаңыз, үчүнчү күнү пшено жасаңыз. Эртең менен ушундан эле блинчик жасаса да болот. Мен дагы сизге сабырдуулукту каалайт элем. Канчалык сабырдуу болуп, канчалык ошол нерсени жасасаңыз, Кудай Таалам сизге сонун шыпасын берет. Мен дагы мындан да жакшы болуп кетишиңизди каалаймын. Дениңиз сак болсун, саламатта калыңыздар, урматтуу мекендештер.